أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. Yusuf Aleyhisselatü Vesselam'ın okuyasında Yusuf Aleyhisselam'dı Misir'din azizi satı alıp, үйүнө алып барып, аялына анын турган жайыны өтө жакшы кылып жаса деп айткан эле. Ошентип бир канча убакыт күндөр өткөндөн кийин, жылдар өткөндөн кийин шайтан азгырып Юсуф алейхиссалату вассаламга Азиздин аялы азгырык баштады. Чындап эле Юсуф алейхиссалату вассаламдын сулуулугу ушунчалык эле аны бүгүн адамдар элестете албайт. Ошондуктан өтө аракет кылды Азиздин аялы. Бирок бойго жеткен, келишкен, ахлагы, келбети эң жогорку деңгээлде болуп турган жигитти көргөндө өзүнүн акыры кармай албады. Ошондо Юсуф алейхиссалам анын үйүндө болгон аял жолдон азгырууну каалап, эшиктерди жаап, келе кой деди. Юсуф алейхиссалам айтты: Алла сактасын. Албетте ал менин кожоюнум, жайымды жакшы кылып берди. Албетте залымдар кутулбайт, ийгиликке жетпейт деди. Зулум кылган адамдар кутулбайт деди. Ошентип Азиздин аялы кээ бир тафсир китептеринде буну Зулайка деп айтып жүрөт. Ошол аял эмне кылды? Юсуф алейхиссалату вассаламды азгыруу максатында бөлмөсүнө чакырып, эшиктерди сыртынан жаптырды. Жана ошол жерге не кылган эле? Азгыруунун бүткүл мүмкүнчүлүктөрүнү дайындап койгон эле. Кээ бир уламалар айтат, ушул максатта азгыруусу иш жүзүнө ашпай калбасын деп, бөлмөнүн бардык жагына сүрөтүн да тарттырып койгон эле дейт. Юсуф алейхиссалату вассаламды азгырсын үчүн өзү ушунчалык бир жакшынакай кийинип, жасанып алган эле. Жана Юсуф алейхиссалату вассаламды бөлмөгө чакыртып, эшиктерди ичинен жаптырды дагы айтты: "Калат хейталак, келе кой, сага даярдандым" деди. Юсуф алейхиссалату вассалам 3 нерсени айтты. Биринчиси, Аллах сактасын. Экинчиси, ошол Азиздин үйүндө турган да, бул аялдын эрин айтып атат. Ал менин кожоюнум катары менин турак жайымды жакшы кылып берди го. Үчүнчүсү, зулум кылган адамдар кутулбайт деди. Бул күнөө иште, зина ишинде көбүнчө аялдар биринчи баштайт экен. Эмне үчүн? Себеби аялдар эгер мүмкүнчүлүк бербесе, алар өздөрү биринчи бир ошого ыңгайлаштырып бир нерсе кылбаса, эркектер барыштан анча биринчи кол салбайт экен. Ошол үчүн кыргызда бир сөз бар го: кунаажин көзүн сүзбөсө, бука жибин үзөбү депчи. Кунаажин биринчи сүзүп коет дагы эч нерсе билбегендей, кылбагандай тура берет. Буканы булкунткан кунаажин өзү болот экен. Ошол үчүн Аллах Таала Куранда зина кылган адамдарга жаза берүүдө биринчи аялдарды айтканда аззанияту ваззани деген. Зина кылган аялга, зина кылган аялга, зина кылган эркекке 100 жолудан камчы ургула деген. Уламалар ушул аяттын түшүндүрмөсүндө айтат, эмне үчүн биринчи аялды айтты? Бир ардык жерде Аллах Таала эркектерге кайрылып келген, биринчи эркектерди айтат эле. Эмнеге бул маселеде биринчи аялдарды айтып салды? Себеби аялдар бул ишке биринчи мүмкүнчүлүк бере турган, азгыра турган. Эгер аялдар үйүнөн чыкпаса, кири барбайт да эч кимчи. Алар өздөрү жасанып алып, жарымыны ачып, жарымыны чечип чыгып алса, анан ышкырат да бирөө. Анан тийишет да бирөө. Анан кийин айтат, мага тийишип атат. Сен өзүң тийиш деп чыгып алыпсың. Мага тийиш деп айтыш шарт эмес, тийишсе болот деп кийинип алган да. Ошол үчүн адамдын мээси ушундай иштейт. Жарымы ачык, жарымы жабык адамды көргөндө, бул деген ошондой адам экен деп түшүнөт да. Качан жабынып, узун кийинип, кенен кийинип алганда эркектин пикири чачырабайт. Аны карабайт. Ыймандуу адам экен деп кала берет. Ошондуктан эмне кылып атат? Кайсы бир коомду бузушту кааласа, биринчи аялдарын бузуп коюш керек.
Билесиздерби? Жаңы эркиндик алып жаткан убакытта кичине кыйналып жаңы өсүп баштаганда өлкөбүз не кылды? Жаңы бузукулуктар келе баштаганда чет элден бизге мындай жвачка чакыш дейбиз беле? Анын наклейкасы бар эле. Ошол наклейкаларды күзгүлөргө, эшиктерге, колуңуздарга чаптагансыздар, Ошол наклейканын сүрөтү кандай эле? Көчөдө бир дагы шым кийген, же болбосо шымы жок, көйнөгү жок кыз жок эле, бирок колуңуздагы бар эле, күзгүдө бар эле. Ошону карап көзүңдү көрсөтүп, үйрөтүп, элдин көзү ошого үйрөндү да, ушундай кылса болот турбайбы деп ошону туурап баштады. Эми азыр Кудай сактасын, эми бүт бар жок электроника, телефон болуп жатып калды. Ашында бузукулуктун мына ушинтип баштаган. Ошол үчүн кайсы бир коомду жок кылышты кааласа аялдарынан бузулук баштайт экен да. А кайсы бир коомдун оңдолушу башталса аялдарынан оңдолуп башталат экен да. Ошол үчүн эгер кайсы бир коомдун аялына пикир кылып, аялдар диндар болуп, аялдар пикирман болуп баштаса, анда ошол коом оңолуп кетет. Кээ бир өлкөлөр бар, кээ бир өлкөлөр аялдары дүйнөнү өтө катуу жакшы көргөндүктөн эркектери дүйнө тапкандан бошобойт да. А сахаба радыйаллаху анхунун аялдары дагы өтө кызыгат эле динге. Үйүнө келсе дин сурайт эле, эмне деген вахий келди бүгүн? Эмне жаңы кабар бар дегенден күйөөлөрү вахий издегенден, пайгамбар саллаллаху алейхи талим алгандан башка бошобойт эле да. Демек үйдөн аялдар бизде эмнени талап кылса, эшикке чыгып алып ошону издейбиз да. Эгер аялдар диндар болуп калса, көчөгө чыгып биз дин издейбиз. Молдодон бир маселе сурап кел дейт, маселе сурап барабыз. Эгерде үйгөн киргенде дүйнө сурап тура турган болсо, анда дүйнө издей чыгып алып айт деле депчи. Ошол үчүн Аллах Таала баарыбыздын оңдолушубузга биринчи кадам катары аялдарды койгон да. Нух алейхиссалату вассалам 950 жыл дават кылды, бирок көп адам ыйман келтирбеди. Баласы дагы ыйман келтирбей койду. А пайгамбар алейхиссалату вассалам аз эле жыл менет кылды, көп адам ээрчилди. Кыяматка чейин мына мусулмандар ушунча көбөйүп баратабыз. Не болгон? Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи эң биринчи үйүнөн коркпоңуз, кыжалат болбоңуз деген үйүндө жубайлары пайгамбар саллаллаху алейхи колдоп турган. Ошондуктан үйдүн ичи оңдоло турган болсо, аял затын оңдоло турган болсо, үйдүн ичи оңдолот. Эгер аял заты оңдолбосо, анда биздин үй бүлөбүз дагы, балдарыбыз дагы, үйдүн ичи дагы оңдолбой калат экен. Ошентип ал аял не кылды? Азгырууга чакырганда Юсуф алейхиссалату вассалам биринчи Аллах сактасын деди. Адам ал биринчи күнөө кылардан мурда ойлонуш керек экен. Аллах мага күч берсе, ден соолук берсе, мүмкүнчүлүк берсе, кайсы бир жакшы нерсени берсе, мен ошол нерсени кайра Алланы наразы кылганга иштетемби деп бир ойлонуп көрүш керек экен. Алла сизге байлык берсе, ошол байлыкты Аллах наразы кыла турган жолго иштете аласызбы? Бир ойлонуш керек экен. Аллах күч кубат берсе, мүмкүнчүлүк берсе, ошол күчтү Аллах наразы боло турган жолго иштетемби деп ойлонсок, күнөөдөн сактанат экен. Ошол үчүн биринчи не кылды? Алла сактасын деди. Сиз Алла эркек кылып жаратып койсо, ошо эркек болгондугуңуз үчүн Аллахты наразы кылышыңыз керек да. Экинчиси, ал менин кожоюнум жайымды жакшы кылып берди го. Үйдүн ээси Азиз, ошол казнасынын башчысы не кылган? Айтты го, жайыны жакшы кылып бергиле, муну кул катары иштетпегиле, муну балким бизге пайдасы тиер, балким биз муну бала кылып аларбыз деп жакшылык күткөндө. Эми сизге бир адам жакшылык кылып жатса, ага кыянат кылып жамандык менен жооп бересизби? Адам ойлонуш керек экен да. Атаңыз сизди канчалаган жылдар бою чоңойсун деп сиздин кыйынчылыгыңызды көтөрүп, же болбосо башка бир адамдар сизге жакшылык кылса, ошонун жакшылыгына жамандык менен жооп берген кандай болот да? Адам биринчи ойлонуш керек экен, бир адамга мамиле жасагандан мурда, кыянат кылгандан, бузукулук кылгандан мурда бир ойлонуш керек экен. Бул адамдар тараптан мага жакшылык келип турса, андан мен бул адамга жамандык менен, кыянат менен мамиле жасасам кандай болот? Баягы тузун жеп туздугуна түкүрүп койсом кандай болот? Ошол үчүн биздин караңыздар, биздин элибиздин макалдарынын ар бири Куран хадистен алынган. Бир жолу туз уртаган жерге 1000 жолу салам айткан. Сен ал жерге кыянат кылбагын, ал жерге жаман мамиле кылбагының. Сен бир жолу тузун урттадыңбы? Бир жолу сен туз иштиңби? Демек ал жерге 1000 жолу деген көп чексиз кайра салам айтып колунан келсе жакшылыгын кыл деген. Ошол үчүн экинчи эмне кылды? Бул адам менин төшөгүмдү, жайымды жакшы кылып, үйдө мени сыйлатып койсо, андан мен кайра кыянат менен жооп берем деди. Үчүнчүсү айтты, албетте залымдар, зулум кылган адамдар тозоктон кутула албайт деди. Үчүнчү адамдардын сыфатыга кайрылды. Бир адамдар зулум кылган адамдар, бир адам берешен, бир адам жакшы, бир адам жаман болот.
Ал эми зулум деген эмне десе, жакшылык кылса, жакшылыкка жамандык кылган адамдар зулум кылган болот да. Эмне кылды? Мага ушунчалык жакшылык кылып турса, мен буга зулум кылып койсом, зулум кылган жаман адамдар булар эч качан тозоктон, Аллахнын азабынан кутулбайт деди. Эми караңыз, ушул үч нерсени күнөөгө шайтан азгырып жатканда, ушул үч нерсени ойлонуш керек экен да. Ушул мүмкүнчүлүктү мага Аллах берсе, мен кайра Аллахты наразы кылганга иштесем болобу? Аллах сизди эмне кылат? Биринчи ойлонуш керек. Экинчиси, булар тараптан мага жакшылык келип турса, атамдан, энемден, туугандарымдан, кошунамдан мага жакшылык келип турса, мен ушул адамга эми кайра дагы жамандык кылсам кандай болот? Үчүнчүсү, негизи эле адамдарга жакшылык кылып жашаган адам жакшы го. Адамдарга жамандык кылгандан көрө, кыянат кылгандан көрө, бузукулук кылгандан көрө деп ойлонуш керек экен. Мен ушунчалык жаман адам болуп калдымбы, бирөөдүн үйүн буза турган? Мен ушундай жаман адаммынбы, уурлук кыла турган деп адам күнөө жасагандан мурда ойлонсо, нафс айтат экен, жок сен нормальный адамсың. Нормальный адам уурлук кылбайт да. Жок, мен кандай адаммын? Сен жакшы адамсың. Жакшы адам арак ичпейт да деп өзүнү токтотуш керек экен да. Ушул үч нерсени айтты. Ушул жерде уламалар айтат, тафсир китептеринде жазыптыр. Зулайка үйдүн ичинде сыйынган буту бар экен да. Ошол бутунун үстүн жаап коюптур. Эмне болду? Неге жаап атасың деп Юсуф алейхисалам сураса, мен уялып жатам мунун алдында күнөө кылгандан деген экен да. Ошондо Юсуф алейхиссалату вассалам айткан экен да, укпаган, көрбөгөн, билбеген, колунан эч нерсе келбеген таштан уялып, жоктон жараткан Кудайдан уялбай калдыңбы депчи. Ошол үчүн уят үч деңгээлде болот. Эң биринчи адам Алладан уялат. Аллах мага ушунчалык жакшылык кылса, күнөө менен жооп бербейин депчи. Экинчиси, периштелерден уялат. Койчу, ааламда канча периштелер турат айланабызда. Эч болбогондо оң мүрүң, сол мүрүңдө эки периштең турат. Ушулардан уялайын деткен. Булардан уялбаган эң акыркы деңгээлдегилер анан элден уялат экен. Кой, элден уят, анан караңгыда, эч ким көрбөгөн жерде, эч ким жокто анан күнөө кылат экен. Атасынан качып барып арак ичет экен, жашынып барып кылат экен күнөө иштерди. Булар эмне кылат? Элден уялгандар. Бирок эң жакшысы бар го, Алладан уялыш керек экен да. Аял Зулайка Юсуф алейхисаламга аябай катуу умтулду. Юсуф алейхисалам да Роббисинин далилдерин көрбөгөндө умтулмак. Ал да адам умтулмак. Бирок Аллах Тааланын далилдерин көргөндүктөн, ыймандуу болгондуктан, илимдүү болгондуктан андай нерсеге барган жок. Кадалика линасрифа анху суа вал фахшаа иннаху мин ибадинал мухласин. Мына ошентип сактадык аны, Юсуф алейхисаламды сактадык жамандык жана уят иштерден, албетте ал биздин тандаган пенделерибизден. Аллах Таала пенделердин ичинде эки түрдүү болот. Бир түрдүү инсандар мухлис болот. Аллахка ихласы менен чын дилден ибадат кылган болот. Бир түрдүү пенделер мухлас. Аллах аларды пенделердин ичинен тандап өзүнө дос кылып, динге жакшы нерсеге иштеткен пайгамбар жана аларга окшогон улуу инсандар болот. Ошол мухласин инсандарды шайтан азгыра албайт экен да. Аллах тандап алган адамдарды шайтан азгыра албайт экен. Мухлис, Аллахка ихлас кылган инсандар кээде азгырылышы мүмкүн экен. Бирок Аллах бир инсандарды дин үчүн иштетем, бир инсандарды дос кылып тандап алса, шайтан азгыра албайт экен. Ошол үчүн Аллах Таала айтып атат. Бул Юсуф алейхисалам биз тандап алган кулдарыбыздан, пенделерибизден аны мынтип туура эмес жолго азгырып кете албайт. Ошол үчүн караңыздар, Юсуф алейхиссалату вассаламдын тазалыгы канчалык улуу зат, канчалык мүмкүнчүлүк түзүлүп турса, ошонун качып кеткен таза зат. Бир эреже бар. Аллахтан коркуп арам нерсени таштасаң, Аллах андан жакшысын адал менен кайтарып берет. Андан жакшысын адал менен кайтарып берет. Мисалы, кандай бир иш кылыңыз, эгер бир жерде барып кичине жалган сүйлөп соода кыла койсо, акча келгендей болуп турат го. Ошону кылбасаңыз, Аллах адал жол менен андан жакшыны кайтарып берет. Ошондуктан Юсуф алейхиссалату вассалам жана бардык пайгамбарларды Аллах Таала мындай күнөө иштерден сактаган. Ошондуктан шайтан азгыра албайт эле аларды. Аллах баарыбызды шайтандан азгырынан сактаган болсун.